Эми Ораз айының жарымдашын жөнүндө айтып берейин. Дагы мен айткам, китепке көп нерселер түшпөй калыптыр деп. Мен билген чындык бар, аны Ораз айым өзү дагы билет. Ошо 2017 жылы Кремлдин жанында бир орустар менен биргеликте чоң жыйын өтө турган болуп калды. Кремль көрүнүп турган жер болчу. Азыр чогуу башталат, жарым сааттын ичинде деп отурганбыз. Лидерлердин баары бар, аксакалдарыбыз бар, аттуу баштуулар бар, эл үчүн, мекен үчүн деген баардыгы чогулган. Ошол башталар алдында эле бир эки чоочун кыз кирип келди ошол жерге. Кичинекей эле жаш кыздар. Бул кыздар эмнеге туура эмес кирип алды, адашып келип алды деп ойлоп, карындаштар силер каяка келдиңер, эмнеге келдиңер десем, жалашпай эле келдик, ушундай чоң жыйын болот экен, мекендештер үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн бир пайдалуу жыйын болгон жаткан экен, ошону биз угуп келдик, таанышалы деп келдик, өзүбүздүн сунушубузду айталы деп келдик деди. Анан таанышты. Менин атым Ораз айым, фамилиям Нурматов. Мен 21 жаштамын. Мен ушул жарандык активисткамын. Андан тышкары Садыр Жапаровдун колдоочусу, ошол адамдын идеяларын, ошол адамдын жасап жүргөн иштерин элге жеткирип, ошол адамдын идеясы ишке аша турган болсо, кыргыз эли үчүн, ушул жактагы чет өлкөдөгү мекендештер үчүн пайдалуу болот деп жүргөн кыздардын биримин деп таанышты. Жанындагысы менен да тааныштык. Анан унчукпай эле отургузуп койдук. Ошо менен жыйын башталды.